Аудиогидеп Владимир Царукаев. Кызыл тумшук баатыр каз. Бизде дайыма көп каз боло турган. Ал каздарды ким жаят деп ойлойсуздар? Албетте, мен да. Каздар чубай басып, алды көчөнүн кесилишине жете бергенде, эң арткысы жаңы эле дарбазадан чыгаар эле. Мен дарбазаны жаап, каздарды кууп жетип, алдына тура калам да санай баштайм. 1, 2, 3, 17, 18, 29. 29га чейин жакшы санайм. Эч жаңылбайм. Ал эми 29 деген сөздү бир нече кайталайм. Бул сөздөрдү жакшы көрөм. 29 деп айтканымда мукам кылат. Бул сөздөрдү айтканымда каздар кадим солдаттар басып бараткандай жаргак буттарын текши көтөрүп басып калышат. Ишенбейсиңерби? Анда өзүңөр санап көргүлө. Өзүңөрдүн каздарыңарды суу жакка айдап, арт жагынан 29 деп улам айта бергиле. Эгерде каздар буттарын текши алып баспаса, анда өмүр бою калпы жатка конойт. 29дан кийин анча жакшы санай албай калчумун. Ушуну улам көп учурда каздардын саны так чыкпай кала берет. 34бү же 37би, алардын канча экенин ушу кезге дейре билбейм. Бирок мен аларга ар кандай ат койгонду жакшы көрчүмүн. Мунусу Того, тигиниси Гага, тетигиниси болсо Гебо, тетиги артта кыбырап келатканынын аты Аксак каз. Кичине кезинде анын бутун музоо басып алган болчу. Ошондон кийин бул каз бутунан сылтып, баарынын артында калат. Анан оңолуп кетти. Бирок баары бир көнгөн адатына салып, дайыма артында жүрөт. Адегенде ага ачуум келип жүрдү. Андан кийин антпай калдым. Артта жүргүсү келсе жүрө берсин. Ошон үчүн гана аны эсепке кошчу эмесмин. Мен болсом 34 жана Аксак каз деп коем. Бирок каздардын башчысы кызыл тумшук картаң каз эле. Ал укмуштай күчтүү, ачуусу чукул. Жада калса кызыл короз да андан коркчу. Жанына даап келе албайт. Кезеги келе калса, ал балапан каздарга имерчиктей калган койду да кулагынан иштеп алат. А түгөл итибиз да кызыл тумшукту көрөр замат койрогун кыпчып кепесине кире качат да, аерден каздардын кандайча тамак жегенин, жыгач табактан кантип боткону шапашып жутуп жиберүү үчүн моюндарын кандайча созуп жатканын тиктеп карап турат. Бир жолу мындай бир окуя болду. Каздарды издеп жөнөп калдым. Анткени күн кечтеп калган. Каздар алигиче үйгө келе элек. Синдзекаонун четине чейин бардым. Биздин кыштак ушундайча аталчу. Суунун жээгине келдим. Коңшу кыштакка жетериме бир аз эле калды. Каздардан дайын жок. Ошентип таттай келдим. Каздар үйгө келип калыптыр. Баары тең түгөл. Аңгыча апам мага мындай деди. Кызыл тумшук сенден акылдуу окшобойбу? Кандай дейсиң? Албетте, картаң каздан мен акылдуумун. Кызыл тумшукту жек көрсө да коңшу бала Кызылбек да акылдуу. Бирок мында айып менде. Себеби Кызылбекти көрөр замат кызыл тумшук деп казыбыздын атын атай баштайм. Кызылбек болсо кызыраңдап чатакташа кетет. Ал торой чалмайга устат. Бирок мен да жакшы эле муштай алам. Ошондо ал менден жалтактап качып, кыйкырып калат. Балобек, өмүрү ишиң оңол болсун, тентек. Анткени менин атым Бало. Менин ага жообум Кызылбек, сени жеткен акмак дейт. Бир жолу ошентип кайым айтышып, бакылдашып жатсак, биздин картаң кызыл тумшук арт жактан чуркап келип, Кызылбектин бутунан тиштеп алса болобу? Ошондон бери Кызылбектин аны көрөйүн деген көзү жок. Аны колуна тийген нерсе менен урат да калат. Кызыл тумшук жемин жедирбейт, тиштеп алууга аракеттенет. Күндөрдүн биринде кыштагыбызды кара булут каптап калды. Бул кара булуттар тоодон удургуп келди. Тоодо болсо эчектен бери нөшөрлөп жаан төгүп жаткан. Биздин Уредон деген суубуз ташкындай баштады. Кызыл тумшук болсо дал ушул учурда өзүнүн үйүр тобу менен аркы yüздө болчу. Аңгыча кызыл тумшук суудан сүзүп өтүүгө буйрук берип калды. Балапан каздардан башка каздардын баары суудан сүзүп өтүп кетишти. Балапан каздар жакында эле жумуркадан чыккан болчу. Алар али жарымач эле. Алардын канаттарында тал жүндөр жаңыдан эле өсүп келаткан. Ал эми мурун канаттарында тыбыт жүн гана бар эле. Суу ташкындагандан ташкындап, буркан-чаркан түшө берди. Анткени тоодогу жаан басыр элек болчу.
Балапан каздар арка үйүздө аянычтуу чыйылдаша беришти. Ал эми бул өйүздөгү чоң каздар чыйпые чыгып каркылдашып, баары тең эмне кылабыз дешип, кызыл тумшукка карай карап турушту. Тамыр-тумуру менен жулунган жыгачтар, сынган бутактар менен калкып агып келип жатты. Аңгыча кызыл тумшук канаттарын күүлөй буркан-чаркан суунун үстүнө учуп жөнөдү. Бийик уча албады. Бат эле анын канаттары сууга малына баштады. Анан суу толкун өз илегине алып агызып жөнөдү. Адегенде анын канаттарын кантип чапкылап суудан кутулуп чыгууга дал бастаганы көрүнүп турду. Анан бат эле көздөн кайын болду. Муну көрүп тургандардын баары, мен, дагы башка балдар адегенде кыйкырып ага дем берип турдук. Анан соң жаагыбыз жак болду. Тиги каздар да каркылдабай калышты. Баары тең бушайман болушту. Болгону бир адам гана ичинен жымыңдап турду. Кимиси? Албетте, Кызылбек. Кызыл тумшук деп кыйкырдым мен күчүмдүн баарынча. Бирок суу ушунча күрүлдөп шарылдап агып жаткандыктан өзүмдүн сөзүмдү өзүм араң зорго уктум. Аңгыча болбой балдардын бири тиги өйүздү көрсөтүп кыйкырып калды. Карасаңар, тетиякты карагылачы. Мен агып жаткан суунун төмөн жагына көз чаптырдым да, тээ алыстан арка өйүздөн эки канат калдактап жатканын көрө койдум. Бул кызыл тумшук экен. Ал канаттарын силкеди да артка өзүнүн балапандарын көздөй чуркап баратты. Балапан каздар да шашып-пушуп аны көздөй утурлап келатышты. Аңгыча кызыл тумшук аларга аралаша түштү. Ар бирине мойнун созуп, кандайсың деги, корккон жоксуңбу, дени башың сообу дегендей бир нерселерди сурап жаткансыды. Аңгыча ал жерге жата калды да канаттарын жайып жиберди. Балапан каздар канат алдына кирип кетишти. Ары жулуу, ары бейкапар. Алар берге түнөккө чогулушту. Бирок биз агам экөөбүз оопазды арабага чегип, тактай тигилүүчү заводко жөнөп калдык. Биздин сууга салынган көпүрө карагай тигилүүчү заводдон анча алыс эмес эле. Ошентип биз каздарга жетип бардык. Аларды сокмо себетке салып үйгө алып келдик. Кызыл тумшук сууга чөгүп кеткен экен деп Кызылбек ак эткенден так эткен. Мындай казды биздин кыштактан гана эмес, бүт Осетиядан таба албайсың. Бирок мен азыр силерге дагы бир кызык окуяны айтып берейин. Бир жолу жекшемби күнү мен каздарды жайытка чыгарып калдым. Сүрөттүү китепти алып алдым. Каздар бадалдардын арасында жайылып жүргөндө дөбөгө отуруп алып китепти карап жирдим. Күн мээ кайнатып турган эле. Курумду чечип мойнума арта салып койдум. Менин агам иш учурунда дайыма ушинте турган. Кийиз калпагымды, аны бизде далдагай калпак деп коюшат. Күн чыгалбасын, чагылбасын үчүн көзүмө түшүрө кийип алдым. Ошентип китепти барактап отурам. Аңгыча болбой каздардын ызы-чуу үнүн угуп калдым. Бир балекет болсо керек. Ызы-чуу түшкөн жакка атырылып жөнөдүм да бир кызыкты көрдүм. Каздарга түлкү кол салыптыр. Бадалдардын арасынан жылт коюп балапан казды кармаптыр. Кызыл тумшук баатыр каз болбогондо түлкү аны алып кетмек экен. Бирок кызыл тумшук түлкүнү бүркүт сымал тикке качырып кирди. Ал түлкүнүн башына канаттарын каккылап, эчтеме чыкпаса да тиштегилеп жатты. Анан кулагынан тиштеп алып канаттары менен чапкылай берди. Мен да карбаластап калбадым. Мойнумдан курду ала коюп, түлкүгө сыйырмак сала койдум. Тиштеп албас үчүн калдагай калпагымды анын оозуна тыга салайын дедим эле, чуркап келатканымда калпагымды шамал үзүп кеткен болчу. Кызыл тумшук болбогондо түлкүнүн тишине кабылмак эле. Бирок кызыл тумшук мени тумшугу менен да, канаттары менен да коргоп калды. Албетте, мени гана эмес, өзүн да, өз үйүрүн да коргоп калды. Ушул арада менин курум түлкүнүн мойнуна бекем толгоно берди. Ошентип түлкүнү колго түшүрдүм. Аңгыча «Но, айда» деген сөздөрдү кулагым чалып калды. Жалт карай салсам, бул Дзиго байкем экен. Өгүздөрүн ноолоп айдап келатыптыр. Арабасына куураган чырпыктарды салып тартып баратыптыр. Сол колу менен божжуну силкип коет. Божжу өгүздөрдүн мойнуна байланган. Оң колун мага булгалайт. Дагы эле баягы каздарым менен ал турушуп жүрөсүңбү? Анын мага ушинтип кыйкырып коймою бар. Аңгыча ал түлкүнү көрө койду. Мен ага болгон окуяны айтып бердим. Дзиго байке айран таң калып мындай деди. Каз түлкүнү колго түшүргөн мындай окуяны өмүрү көргөн да укканды эмес элем. Мунун тескерисинче болчу эле. Каракчыга сооп болуптур. Ал түлкүнү куураган чырпыктардын үстүнө коюп, жарадар балапан казды колуна алды да арабасына отурду. Өгүздөр ордунан козголду. Биз жөнөп калдык. Биз дегенибиз мен, Кызыл тумшук, Баатыр картан каз жана 30 каз. Кызыл тумшук арабанын артында баратты.
Каздар чубап басып анын артынан келатты. Мен болсо каптал жагында бараттым. Ошентип биз кыштак арасындагы жол менен кетип бараттык. Жолдо жолуккандардын баары токтой калышып, артыбыздан утурлай далайга карашат. Мен жолдо катар Кызылбекти дал ушул азыр жолуктурсам деп ойлонуп келаткам. Дал ошондой болуп чыкса болобу? Кыштакка кирер замат алдыбыздан балдар жолугуп калды. Кызылбек да жолукту. Кыскасы, биз алар менен кошо түлкүнү коробубузга көтөрүп кирдик. Анткени ал оор эле. Дагы кимдир бирөө кол кабыш кылды. Атүгүл бир бала түлкүнүн куйругун кармап алды. Апам кызыл тумшукка ак жүгөрүдөн жарым мискей ботко даярдап жиберди. Кызылбек болсо мага мынтип айтып калды. Мен мындан ары кызыл тумшукту уруп тап бербеймин. Кызыл деп шылдыңдасаң да шылдыңда. Ал өз эрким. Эмнеси болсо да бул Кызылбек жакшы дос. Мага торой чалмайды үйрөттү. Казга да өчөшпөй калды. Бирок кызыл тумшук Кызылбекке мурункусундай эле чуштуңдап турат. Сыягы Кызылбектин колуна эмне тийсе, ошону менен уруп калганы көкөйүнө көк талгандай тийсе керек.